Көпчүлүк инсандар бизге суроо бере берет да, эмне үчүн дейт, мына ушул ислам дини менен жүргөндөр, кичине сакалын өстүрүп, баягы динди түшүнгөндөр ушул майрамдарды эле тыя бересиңер дейт да. Эми сизге бир эле далил айтайынчы. 14-февраль бул сүйүшкөндөр күнү. Муну ачык эле айтабыз болбойт деп. Ал эми 23-февраль бул дагы эркектердин майрамы деп аялдар өзүнчө бир подарка беришет. Муну дагы болбойт дейбиз. Эмне үчүн? Эми бир эле далил айтайын. Эми мына санап көрүңүз: февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Ноябрда толук 9 ай болуп атат. Демек кече 19-ноябрь күнү Таштандыдан бир ымыркай табылды. Эркек экен, Кудайга шүгүр, анын абалы кандай экенин азыркы учурда билбейбиз, бирок ымыркай табылды. Бул фактпы? Факт. Анын энеси 18 жаштагы бир кыз экен. Ал жөндөн жөн эле таштап салган жок. Балким ошол туугандарынан, апасынан, атасынан катуу үчүн кичинекей бир күнөөсүз ымыркайды ошол Таштандыга таштап атат. Бул жерде сиз күнөөнү кызга коюңуз. Бул жерде күнөөнү ошол эркекке коюңуз. Бул жерде күнөөнү ошол апасына коюңуз. Бул жерде күнөөнү ошол атасына коюңуз, туугандарына коюңуз. Ке койчу кимге койсоңуз коюңуз, бул факт. Бул катталды. Бул болду. Демек, бул майрамда кээ бирөөлөрдүн жүрөгү айланып, тим эле сүйүүгө малынып, кантип этегин ачып бергенин билбей калган кыздар 9 айдан кийин мынтип кантип баласын таштап койгонун билбей атат. Бул майрам болбойт. Ислам дини эч качан инсанга, коомго пайдасы тие турган нерселерден тыйбайт. Инсанга, адамдын жашоосуна, коомго, деги эле ушул инсаниятка зыяны тиеби? Демек, ислам дини аны тыят. Андыктан сиз ыштаныңызды башыңызга кийип, допуңузду бутуңузга кийип алсаңыз деле, ислам дини менен жашап бактылуу болгондор жүрө берет. Андыктан сиз дагы мына ушул ислам динине кайтып, бактылуулардын катарына кошулуңуз.